бир себеби мен бул эч кимди укпагандыгым да. Ошол вокалдан биринчи орун алгам. Мен жогорку кеңештин депутатымын жана ушундай сыяктуу сөздөр менен мен көп көрөм да, адамдар 30га чыгып, 40ка чыгып бактысыз жүргөн. Баягы жумушума байланыштуу абдан нагрузка көп менде. Ошол күнү аябай калгам да эсимде, анткени негизинен эле мен ата энем азыр билбейм кандай экен, ошол малдын ата энесинде болуп эле баягы жогорку окуу жайын бүтүрүшүң керек деген кыргыздарда бир неме бар. Уят да бизде кыргыздардачы мындай жогорку окуу жайын бүтүрбөгөнчү. Эмнеси болсо дагы начар окусаң дагы, эптеп окусаң дагы, эптеп контрактка кирип 5 жыл кыйналсаң дагы, бирок үй бүлөңдүн уят болбош үчүн бир жерде окушуң керек да, ошон үчүн эконом факты окугам менчи. Мындай өзүм экономист болоюн деген деле оюм жок болчу. Ошол малда эң мага ылайык келген факультет эконом факт болчу, анткени анда саат 4төн баштап 8ге чейин вечерний сменасы болчу, саат 4төн 8ге чейин окуса болот болчу эле. Журналистикага бул неме өзүмдүн калоом менен окугам. Самообразование бул журналистика меники. Мен ойлойм, мен журналистика жаатында журналистика факультеттерин 5ке бүтүргөн журналисттер бар болсо дагы ошолордун деңгээлинде билимим бар деп ойлойм журналистикада. Анткени бул самообразование ал мындай баа жагынан, акча жагынан эң арзан нерсе, бирок билим жагынан эң кымбат нерсе да. Анткени сен өзүңдүн калооң менен окуйсуң ал жердечи. Студенттик кезимде эле жакшы жерлери бар. Эми мага эң эле мындай немеде калып калган бул баягы посвящение болгом студентке. Ошол күнү аябай калгам да эсимдечи, анткени студент болгондо эми баягы өзүңдү чоң сезип, мындай самостоятельный болуп эле өзүнчө эле кыйын иш боло бересиң го. Ошентип ошол эсимде калган ошол эле күн болду окшойт. Анткени кийин мен иштедим да. Мен ошо посвященияга чейин да иштешим, негизи мен мектептен эле иштеп баштагам. Бирок ошол менин атам жарым жылдык эле контрагымды төлөп берген университетке өткөндө. Калган 4,5 жылды өзүм төлөшүм керек болчу, өзүм билишимин аны. Эми атам мындай чисто символически эле контрагымдын жарымын төлөп кой деп акча берген, баягы университетке өттүм депчи. Ошол себептен кийинки студенттик күндөр бул уже жумуш менен студенттик күндөр аралаш болуп кеткен да. То есть эс алчу эмесмин, жалаң жумуш, окуу болчу. Анан, наверное, эң эле калган жери ошол вокалдан биринчи орун алгам улуттук университетте. Ошол болуш керек, экинчи курсумда алгам. Жалкоолук менен күрөшкөн абдан жагат. Бир нерсени аягына чейин жеткирген. Анан эми көп айтат мага, сен андай эмесиң деп, бирок ийгендүүлүгүм жагат баары бир. Менден күчүү балдардан деле сабак алам да, мисалычы. Ошолор мисалы айтып, бир нерсени айтып атканда, эгер алардыкы туура болсо, мен ошолор менен макул болом. Чындап эле мындай менен ойлонуп, мен жөн эле мындай кур намыс менен эле жок, мен улуумун же болсо мен ошо статусум бар, эми азыркы жогорку кеңештин депутатымын. Мен жогорку кеңештин депутатымын жана ушундай сыяктуу сөздөр менен же болсо белгилүү журналистмин деген сөздөр менен эле мындай сындырып, алардын оюн бузуп неметпейм, өзүмө кабыл алып, эгер мен туура эмес ойдо болсом, алардын оюн кабыл алып туруп, ошону түзөп оңгойго аракет кылам да. Анан эң биринчи эле ошол жаккан сапатым, өзүм айтып атпаймынбы, бул жалкоолук менен күрөшүү. Анткени адамга эң оор нерсе бул өзүнүн жалкоолугу менен күрөшүү. Бул элементарный нерсе, мындай эле көрсө болот. Эртең менен ойгонгон да. Эртең менен даже сразу көзүн ачып туруп кеткен адамдар ал деле проблема менен ойгонот да. Потому что жалкоолук ар дайым бизди кармап турат да. 20 сом болчу. 20 сом болчу, 3-классында тапсам керек эле. 3-классында. Ал кезде Россияга Кытайдан обувьтарды алып келип, анан кийин
Россияга жөнөтчү да. Бул ушундай бизнес менен заниматься этип жатчу. Биздин бир кошуна байкебиз бар болчу. Ошол баягы Кытайдан пресстелип келет экен да, анан кийин аны коробкага параларын таап туруп, анан коробкага салыш керек экен. Ошол менен параларды таап коробкага салып, ошо 20 сом тапкам. Өзүнө жаккан китептерди, профессиясы боюнча анан өзүнө жакканда бизде тилекке каршы, бизде ошо тенденция бар да, айтып атпаймынбы, эптеп эле жогорку окуу жайды окуш керек деп эле өзүнө жакпаган профессияларды тандап атат. Көп эле, бул 90% болуш керек. Азыркы маалда может кичине жеңилдиктер болуп калып, ата эне менен балдардын ортосунда мамиле кичине жумшара баштады азыркы маалдачы, мурункудагыдай эмес. Ошондо деле бир 80% болуш керек деп ойлойм да. То есть бизде өзү конкретно мындай, ооба мен ушуга окуйм, мен ушул жаатта иштегим келет деген конкретно бир 20% эле окуйт да. Ошол себептен китеп болобу, ар кайсы кандай гана билим болбосун, мен ойлойм өзүнө жаккан нерсени окусун да. Анткени ошондой күн келет, рано или поздно баары бир деле ошол өзүң жаккан, өзүңдүн ичиңде бар профессияда иштейсиң да баары бир. Бизде эмне? Бизде уят. Мисалы, может, мен өтүкчү болгум келет. Например, да. Бизде эмне? Мен азыр барып ата энеме айтып көрөйүнчү, мен өтүкчү болом депчи. Же болбосо туугандарыма айтып көрөйүнчү. То есть бизде ушундай тенденция калып калган да, биз тилекке каршы тегеректигин оюн менен көбүрөөк жашайбыз да, өзүнүн оюбузга карагандачы. Менин бирден бир себебим ушу жогорку кеңеште отурган жана Кыргызстанда белгилүү журналисттердин бири болгондугумдун бирден бир себеби мен бул эч кимди укпагандыгым да. Ошол себептен өзүңөргө жаккан, өздөрүнө каалаган китептерди окуп, өзүнө жаккан билимди ала берсин. Может быть, чындап эле университетке азыр баягы бирөө көрсөтүп берген ишин тапшырды. Бирок ошого карабастан китеп деген бул эмне? Китеп деген бул билим. Башка профессияны өздөштүрө берсе болот. Мен дейле. Мен экономистмин, образованием боюнча мен экономистмин, дипломум меники экономический, бирок мен карап көрсөңөр, мен укмуш экономист эмесмин, белгилүү. Бирок мен белгилүү журналистмин да. Мен ар дайым ошол менен алекмин. Мен кичинекей болсо дагы бир нерсени билип калганды, бир нерсени өздөштүрүп калганга аракет кылам. Элементарно, мисалы, баары YouTube'ду көргүлөр келет, мындай неметипчи, баягы эс алганда YouTube'тарды көргүсү келет. Жөнөкөй эле нерсени айтып атам да, мен ошол YouTube'дан мисалы сериал көрбөйм. Же болбосо ошондой сыяктуу нерселерди көрбөгөнгө аракет кылам. Жанагындай жөн эле бирөө бир нерсе прикол болуп атканын көрбөйм, же ошондой сыяктуу нерселерди көрбөйм. Акыркы маалда мен летчикке окугум келип атат. Бул өзүм үчүн баягы жумушума байланыштуу абдан нагрузка көп менде. Ошол себептен мен баягы мээнимди өчүрүп кое турган, башка дүйнөгө киргизип кое турган бир нерсе керек болуп атат. Ошол себептен мен жакынкы маалдарда баягы жөнөкөй эле мындай одномоторный деген самолеттер бар, ошондой летчикке окуйн деген ниетим бар. Жакынкы маалдарда тапшырсам деп атам. Бул өзүм үчүн окуп бүтүп самолет айдайм деген эч ким жок. Просто жанагы жаңы нерсени үйрөнүп алыш үчүн. Ошол себептен мен азыр мисалы YouTube'дан ошо самолеттер боюнча көп видеолорду көрөм. Бир маалда эс алам дагы, ошол видеолорду көрүп атпай, экинчи жагынан информация да алам да. Мисалы, мурун мен самолетко киргенде жөн эле оозумду ачып эле баардык элдердей болуп эле самолетко кире берчүмүн да. Элементарный нерсе да. Киресиң, трап бар, трап менен киресиң, өзүңдүн местоңа отурасың, жана стюардесса жанагыларды түшүндүрүп берет, учасың, ремень тагасың, учасың, коносуң, конотканда кайра ремень тагасың, ушундай да турабы. Элементарный жашоодо ошондой да, биз ошол нерселерди көрөбүз. Азыркы мен аэропортко баргам, таптакыр башка нерсе мисалчы. Мен билем, эмнеге автобус мындай жүрүп баратканын билем. Эмне себептен самолет мындай түз турса, автобус түз эле барып туруп самолетко кирип кете албайт. Ошол нерселерге мисалы менде азыр жооп бар да. Жөнөкөй эле YouTube үчүн. Бул деле билим да турабы. Баарынан үлгү алыш керек. Ар бир адамдын жакшы жагы бар, жана жаман жагы бар. Жаман жагына көңүл бурбаш керек, жакшы жагын алып алыш керек болду. Бардык адамда андай. Бүт Кудай бизди ошондой кылып жаратып койгон да. Мисалы, сизде деле жакшы сапаттар толтура, жаман сапатыңыз да толтура да. Ошондой эле да. Сизден жакшы сапатыңызды алыш керек дагы, жаман сапаттарды албай коюш керек эмес, көңүл бурбай коюш керек да. Анткени адам ошондой. Мен жаман сапаттарымды толтура. Абдан көп. Бирок жакшы сапаттарым да бар да. Ошол жакшы сапаттарым бар болгон үчүн мен бүгүн ушул жерде отурам да.
ошол жакшы сапаттарымды алсаңар болот, а жаман сапаттарын мен өзүм деле айтып бербейм. Эмгек. Только эмгек. Анан эмгек деген ошол баары эле ойлойт, эмгек десе эле баары эле кирпич ташып калыш керек же болбосо. Жок, бүт нерсе эмгек да. Мен айтам, эмгек деген бул өзүң менен күрөшүп кылып аткан нерсе, бул эмгек да. Эң жөнөкөй эле нерсени айтып берейин. Мисалы, бир жерде чай ичип отурабызбы, андай кылып отурабызбы, мен чай куюп берем. Мага вообще проблема болбойт. Менден күчүлөр отурабы, же болбосо аял заты отурабы, ушундай сыяктуу нерселер мен ойлонбойм. Кээ бирлер бар го, там күчү куюш керек, же болбосо аял зат куюш керек, там ушундай сыяктуу нерселер. Мен андай нерселерди ойлонбойм. Мен тээ кичинекей кезимден бери эле ошол баягы чай куюп жүрүп берип, бул мен үчүн элементарный нерсе да. Мен чайны көргөндө менин колум сразу чайныкка өзү эле кетет. Чынын көргөндө өзүм эле куюп бере берем да. То есть сен бир нерсени башында өзүңдү кыйнап кылсаң, кийин бул машинальный нерсеге айланат да. Анан эң жөнөкөй нерселерди дагы ошентип өзүңө баш ийдирип алсаң болот. Ошол мисалы ошондой эле үйдү таза кармаш, же болбосо ошол жүргөн жериң таза кармаш, ботинкелериң таза кармаш, бул эмгек. Студенттерге мындай кеңеш берет элем. Мен көп көрөм да, адамдар 30га чыгып, 40ка чыгып бактысыз жүргөн. Кыргызстанда негизи эле көп пайыз адам бактысыз адамдар да. Бактысыз адам бирөөнүн бактылуулугу кыла албайт. Бирөөнүн бакытын алып, бактысыз адам бирөөнүн бакытын алып туруп, ошол бакытта көмүп таштайт да. Ошол себептен мен эң биринчи эле айтарым бул студенттерге айтарым, бул бактылуу болушун алайм да. Бактылуу болуштун жолу эң оңой эле эмгек кылыш керек. Бүгүн эмгек кылсаңар, мисалы бүгүн бир силер 18ден бир 23гө чейинки жаштарсыңар да. Бүгүн эмгек кылсаңар, эгер силер, значит, ошол 30 жашыңарда бактылуу адамдарга киресиңер да. Эгер 30 жашыңарда да эмгек кылып уланып берсеңер, значит 40 жашыңарда 30 жаштан 100 эсе бактылуу адам болосуңар да. Ошол себептен только эмгек эле калат. Эмгек жана мен башында айтып кеткендей, бул өзүң менен күрөшүү да.